Салам достор, сиздер менен Аку, Кыргызча рецепттер каналы. Менден бүгүн рецепт болмокчу. Бүгүн бул рецептти ойдо жок жерден эле тарттым, ошондуктан катуу критиковать этпейбиз. Бул күнүмдүк тамактардын катарына кирмекчи. Анда эмесе баштайлы. Мен бул жерде бир аз тоок этин колдонгом, пияз менен куурудум. Куруп баштагандан кийин ойлонуп калдым, тартайын деп. Ошондуктан бул жагын жакшы эметпей эле коюңуздар. Ошондой эле өзүңүздөр каалаган овощлерди колдоносуздар. Мен болсо болгарский, сабиз, картошка колдондум. Ошондой эле помидор салып койдум. Бул жагын сиздер өзүңүздөр каалагандай кылып курсаңыздар болот. Кааласаңыздар редко кошуп коюңуздар. Жагы ар кандай эмелер болот. Капуста дегендер, жанагындай басай капуста, узун капуста, ошондойдун катуусун көгүн кошуп койсоңор болот. Ошондой ар кандай нерселерди бул жакка туурап кошсоңуздар болот. Томатты салгандан кийин жакшылап кууруйбуз, томаттын даамы калбагандай кылып. Андан кийин болсо суу куябыз. Сууну куюп, тузун тууралап салып, картошка эме дегендер бышканга чейин кайнатабыз. Мен бул жакта тоок эти болгондуктан мен ал эт жагын ойлонгон жокмун. Если эт сала турган болсоңуздар, этиңиз бышканга чейин бышырыңыздар. Аныбыз кайнап бышканга чейин биз камырын жууруп алабыз. Бул жерде мен жалаң жумурткага жуурудум. 3 жумуртка салып, анан 4-үнчүм жетпей калды. Ошо 4-үнчүнүн ордуна кичине суу куюп койсоңуздар болот. Болбосо мендей сыяктуу эле жалаң жумурткадан жуурсаңыздар болот. Бул жерде мен сразу 2 тамактыкын жууруп алдым. Сиздер сразу эле 1 тамактыкын кыла турган болсоңуздар, анда 2 эле жумурткадан жуурсаңыздар болот. Мен казаным бир 6 литровый, ошондо бир 4 литровыйга казанга тамак чыкты десем болот. Жакшылап ээлеп алыңыздар. Бул жерде мага кичине ыңгайсыз болуп турган. Анткени балам биянын ковригин тартып, бул жагынан штативимди тартып, бул жагынан бутума жабышып, ошентип атты. Камырды өтө жумшак эмес, бирок өтө катуу эмес кылып жууруйбуз. Менде бүгүн лапша резканы таап алдым. Бир апамдын бир лапша резкасы бар экен, бирок жакшы иштебейт экен. Ошондуктан мен бүгүн тартып текшерип көрдүм десем болот. Камырды мен бүгүн лапша резка менен жайдым. Сиздер дагы, если камыр жайгыңыздар келбей, лапша резкаңыз болсо, лапша резка менен жайып алыңыз. Бул жагынан эчтен бир айырмасын байкаган жокмун мен. Койго жайган даамдуураак болот, бирок bundan деле эметкен жокмун. Кичинеден регулировкасын өзгөртүп жайып аттым. Чоң деле сразу тал десем, какой-то бир башкача болуп чыгып калат экен. Ошондой эле мен дагы лапша резка менен кесип алдым. Мен көбүнчө негизи кол менен кесем, бүгүн лапша резка менен кесип көрүүнү чечтим. Лапша резка бузулуп калыптыр. Жакшы кеспей, кичине күч колдонуп ошентип аттым. Ошондуктан ал жагын тартпай калыптырмын. Ошол жагынан кечирим сурайм. Мен эметсеңиздер, колго кесем основном, если ойлосоңуздар. Мына бүгүн лапша резка менен кесип алдым, бирок колго кесилген менен айырмасын байкаган жокмун. Колго деле ошондой кесем. Кичине ушинтип кесип алыңыздар, чтобы мынтип чуурбаш үчүн. Бульонун ушундай бүт жагы бышып бүткөн соң, анан камырды салып, аралаштырып, капкагын жаап, бир кайнап чыккандан кийин эле бир 3-4 мүнөттөн кийин өчүрөбүз. Анткени бул жумурткада кошулган камыр болгондуктан бул батта бышат. Камыр тамакты эс эле көбүсүндө эзилген тамакты элестетебиз, бул андай эмес. Жумуртка кошулган камыр эч качан эзилбейт. Ошондуктан муну дагы мындай переваривать этип салбаңыздар. Болгону бир 4-5 мүнөттө бышып калат. Хунусунели деген приправа бар. Ошол приправаны мен көп тамакка кошом. Сиздерге да сунуштайм. Ошондой эле кургатылган укроп мен дайыма кургатып коем. Буну мен бышкан соң салдым. Сиздер да ошентип койсоңуздар болот. Болгону капкагын жаап 1-2 мүнөт коюп турасыздар. Үстүнө сөзсүз жусай сеп бериңиздерди суранат элем. Жусай менен даамы да өзгөчө болот. Ошондуктан сиздерге да сунуштайт элем. Достор, саламатта калыңыздар. Кийинки видеомду күтүңүздөр. Сиздер менен Аку болду.
ошондой эле каналга каталып дагы видеолорду күтүңүздөр. Дагы ушундай вариант менен берсе болот деген көргөзмөчү болду бул. Саламатта калыңыздар. Калган тең жарымын болсо мен ушинтип кесип тактай жыгачка жайып эле кургатып коем. Эмки тамакта болсо жайып кыйналбастан ушуну эле колдонуп коем. Болгону муну узун кеспейм, кыска эле кесем.